Ауганстандын Талибан кыймылы түзгөн өкмөтүнүн төрага орун басары Абдусалом Ханафи Тажикстанды өлкөнүн ички ишине кийлигишпөөгө чакырып, антпесе ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн экенин эскерткен. Bir өлкөнүн коңшусунун ички ишине кийлигишүүсү кимдир бирөөнүн кызыкчылыгында болбойт. Кандай гана аракет болбосун, анын кесепеттери бар. Ар ким өз үйүндө тартип орнотуу менен алектенсе жакшы болмок, деди Ханафи Аль Жазира телеканалында сүйлөп жатып. Ошол эле маалда ал Тажикстан Ауганстандын кайсы ишине кийлигишип жатканын так айткан жок. Өткөн жуманын аягында Талибандын басма сөз катчысы Твиттердеги баракчасына Тажикстан менен чектешкен Тахор провинциясына Мансурия армиясынын миңдеген жоопкери жөнөтүлгөнүн жазган. Тажикстандын бийлиги бул эскертүүгө расмий түрдө жооп берген жок. Буга чейин тажик президенти Эмомали Рахмон душанбе Ауганстандын ички ишине кийлигишпей турганын айтып, бирок коңшу өлкөдөгү абал жөнгө салынышы үчүн инклюзивдүү өкмөт түзүлүшү керектигин билдирген. Рахмон 24 сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, талиптер инклюзивдүү өкмөт түзүү тууралуу убадасын аткарбагандыгын сындаган. Ал эми Кыргызстандын экономикалык потенциалын чет жерге таанытуу максатын көздөгөн Түштүк Экспо 2021 эл аралык универсалдуу көргөзмө өтүп жатат. Аталган көргөзмөгө 20дан ашуун чет элдик ишкерлер келип таанышууда. Ош шаары жана Ош облусунан келген ишкерлер учурда өндүрүп жаткан өндүрүштөрдүн көргөзмөгө коюшкан. Анын негизинде чет элдик инвесторлор менен иштешүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатат. Андан сырткары ишкерлер менен чет элдик компания өкүлдөрүнүн катышуусунда бизнес форум өткөрүлүүдө. Аталган форум 28-29 сентябрь күндөрү улантылат. Кыргызстанда өткөрүлүп жаткан Экспо көргөзмөсүнө келген чет элдик компания өкүлдөрү контракт түзүү жана контакт алмашуу карым-катышын күчөтүүнү көздөп жатышканын белгилешүүдө. Кыргызстан өндүрүштөрүн экспорттоо жана сырттан товар алып келүү маселелери боюнча келишимдер каралат. Аталган иш-чара Ош шаарында 5-рет өтүп жатат. Экспо көргөзмөсү эртең 29 сентябрда жыйынтыкталат. И для нас интересно, конечно, активизировать эти контакты, активизировать сотрудничество. Албетте, биз үчүн бул кызматташууну активдештирүү маанилүү. Биз бул жерде болгон кезибизде бир канча өндүрүштөргө, соода тармактарына көз салдык. Кызматташуу биз үчүн маанилүү болгон базарларга көз жүгүрттүк. Мисалы, келерки жылы Кыргыз-Белоруссия кызматташтык үчүн Оштогу соода өнөр жайлары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Кыргызстанда Түштүк 2021 Экспо көргөзмөсү мүмкүн келерки 2022 жылында да өткөрүлүп, катышуу мүмкүнчүлүгү жаралат. Биз бул жакта өзүбүздүн продукцияны тааныштырып, ал жөнүндө маалымат берип, байланыш жана келишимдерди түзүүнү каалайбыз. Бүгүн облустун губернатору менен жолуктук. Балким сиздер үчүн биздин коммуналдык техникалар кызыгуу жаратат. Анткени бизден чыгарылган таштанды таш унаасы шаарда кызмат кылганын көрдүм. Биз сиздердин жарыялаган тендерлерге активдүү катышып келебиз. Мы уже встречались, мы говорили о том, что для вас, наверное, интересна наша коммунальная техника, потому что вот биздин областын, даже Кыргызстандын экономикалык потенциалын чет мамлекеттерге көрсөтүү максатында эң негизгиси ушу биздин ишкерлердин, иштеп аткан ишкерлерибизди башка чет элдик инвесторлор менен мындай түз байланыш түзүү максатыда. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул жармарканын жыйынтыгы менен биздин көптөгөн ишкерлерибиз башка мамлекеттер менен, мына Өзбекстан менен, мына бүгүн дагы Белоруссиядагы аябай кызыгып мына ишканабызга келип, алар менен келишим түзүү максатында келип